Саламатсыңарбы 7 класстын окуучулары. Эгерде силер сабакка даяр болгон болсоңор, анда биз кезектеги кыргыз тили сабагын баштадык. Дептерибизди ачып, бүгүнкү күндүн числосун жазабыз. Аягон айынын 14-ü, шилтеме ататоочтор жана анын жөндөлүшү. Шилтеме ататоочтор бир өңчөй заттардан же түшүнүктөрдүн ичинен бирөөнү бөлүп көрсөтөт. Мисалы, бул, бу, тиги, тигил, ушу, ушул, тетиги. Эми мына ушул сөздөрдү сүйлөм ичинде таап көрөлү. Алыкул ушул көлгө көп суктанчу. Бул сүйлөмдө ушул деген сөз шилтеме ататооч. Кыргыз тилинде шилтеме ататоочтор толук же кыскартылган формада кездешет. Эгерде кыскартылган формасында л тыбышы жалганып айтылса, демек ал толук формадагы шилтеме ататооч. Мисалы, бул. Бул жерде бу сөзү бул кыскартылган шилтеме ататооч болсо, ал эми бул толук формадагы шилтеме ататооч. Ошо, ошол, тиги, тигил. Байкаганыңардай эле, эгерде кыскартылган түрүнө биз л тамгасын кошуп же жалгап айта турган болсок, демек ал толук формадагы шилтеме ататооч болуп калат. Келгиле экранда көрүнүп турган класстерге көңүл бурабыз. Биз бул жерге шилтеме ататоочторду терип жазып чыктык. Эми алар кандай суроого жооп берет? Шилтеме ататоочторго кайсы деген суроо берилип, толук жана кыскартылган түрдө колдонула берет. Мисалы, тигил же тиги, ушу же ушул, мына бул, мына ушу, ошо, тигине, тетигил. Дептерибизди ачып, экранда көрүнүп турган класстерди жазып алабыз. Шилтеме ататоочтор жөндөмө мүчөлөр боюнча кандай өзгөрүшүнө токтолоордон мурун дагы бир жолу жөндөмөлөр жана алардын суроолорун эсибизге салып алалы. Кыргыз тилинде 6 жөндөмө бар. Алар атооч, илик, барыш, табыш, жатыш, чыгыш. Атооч жөндөмөсү ким эмне деген суроого жооп берет. Илик жөндөмөсү кимдин эмненин деген суроого жооп берсе, барыш жөндөмөсү кимге эмнеге деген суроого жооп берет. Табыш жөндөмөсү кимди эмнени, жатыш жөндөмөсү кимде эмнеде, чыгыш жөндөмөсү кимден эмнеден. Сөзсүз түрдө жөндөмө жана жөндөмө мүчөлөрүнүн суроолорун жаттап алгыла. Окуучулар, бул жерде кандай мүчөлөр кездешип жатат? Мен силерге сөздөрдү мүчөлөрү менен бирге окуйм. Силер ал мүчөлөр кайсы жөндөмөнүн мүчөсү экенине жооп бергиле. Жер, жердин, жерге, жерди, жерде, жерден. Кийинки сөзгө өтөбүз. Эмне, эсеп, эмненин, эсептин, эмнеге, эсепке, эмнени, эсепти, эмнеде, эсепте, эмнеден, эсептен. Демек силер бул сөздөргө суроо берүү аркылуу кайсы жөндөмө мүчөнүн суроосу экенин таптыңар окшойт. Эсептин бул илик жөндөмө, ал эми эсеп эмне деген суроого жооп бергендиктен бул атооч жөндөмөдө турат. Эсепке барыш жөндөмө, эсепти эмнени, эсепти табыш жөндөмө, эмнеде, эсепте жатыш жөндөмөдө турса, эмнеден, эсептен чыгыш жөндөмөнүн мүчөлөрү болуп эсептелинет. Мына көрдүңөрбү? Сөзсүз түрдө кайсы мүчө, кайсы жөндөмөнүн мүчөсү экенин билүү үчүн жөндөмөлөр жана алардын суроолорун эсиңерге тутуп алгыла. Шилтеме
кайсы жөнөмөдө кандай болуп өзгөрүүгө учурайт? Мен аны силерге бул жерде кызыл сыя менен белгилеп койдум. Биз бүгүн бул жана ошол деген шилтем ата тоошторду 6 жөнөмөдө жөндөлүшүнө токтолобуз. Атоош жөнөмөдө эмне? Бул, ошол. Илик жөнөмөдө, демек бул деген шилтем ата тооч м тыбышына өзгөрүлүп, мунун деп айтылат. Биз бунун дебейбиз да, мунун. Кимдин? Мунун. Ошонун. Барыш жөнөмөдө кимге? Буга, ошого. Себеби биз муга деп айта албайбыз. Демек бул жерде буга, ошого. Табыш жөнөмөдө муну, ошону. Жатыш жөнөмөдө мында, ошондо. Чыгыш жөнөмөдө мындан, ошондон. Экранда көрүнүп турган шилтем ата тооштордун жөндөлүшүн дептерибизге көчүрүп жазабыз. Биз силер менен бирге сүйлөмдөрдөн шилтем ата тоошторду таап дептерибизге көчүрүп жазабыз. Биринчи сүйлөмдөр менен таанышабыз, андан кийин мына ошол сүйлөмдөрдөн шилтем ата тоошторду таап көрөлүчү. Биринчи сүйлөмгө көңүл бургула. Тетиги теректерди сага арнап алып келдим. Биз айттык, демек шилтем ата тоошторго биз кайсы деген суроо берүү аркылуу таап алабыз. Кайсы теректерди сага арнап алып келдим? Тетиги. Демек бул сүйлөмдө тетиги деген сөз шилтем ата тооч. Ушул теректер жетилип чоңойгончо сен дагы жетилип жакшы киши болуп көктөп бүрдөйсүң. Кана бул сүйлөмдөрдүн шилтем ата тоошторду таап көргүлөчү. Тапкан болсоңор салыштырабыз. Бул сүйлөмдө ушул деген сөз шилтем ата тооч. Кайсы теректер? Ушул теректер. Самат жөнөп жаткан тигил атчандарды көпкө чейин узатып карап турду. Кайсы атчандарды? Тигил атчандарды. Ал окул ырларын ушул көлдө жазган. Бул сүйлөмдөгү шилтем ата тооч ушул. Дептериңерге экрандагы сүйлөмдөрдү көчүрүп жазып, андагы шилтем ата тооштордун алдын жашыл сыя менен белгилеп койгула. Мына ошентип бүгүнкү сабактан үйгө тапшырма. Төмөнкү экранда көрүнүп турган тексттен шилтем ата тооштордун алдын сызып белгилегиле. Экранда көрүнүп турган текстти дептерге көчүрүп жазып, андагы шилтем ата тооштордун гана астын сызып белгилейбиз. Бул токойлордо жапайы канаттуулар көп. Алар абдан кооз, канаттары ар түстүү. Тетигил көрүнүп турган уяларда балапан басышат. Бул бүркүт, тиги үкө. Алар жырткыч канаттуулар. Ушул эки канаттуудан тоту куш кооздугу менен айырмаланат. Аны сүйлөгөнгө үйрөтсө болот. Жапайы канаттууларды коргоо керек.